Кыргыз элим, Садыр Жапаров эмне негизинде жер тилкеси берилбейт, участоктор берилбейт деп жатат. Муну уксаңар. Республикасынын жер кодекси 2025-жылдын 18-июлу номер 149. 27 берене жер тилкесин жеке менчикке же пайдаланууга берүү. Ушунун 3-чү административ аймактык реформанын алкагында кошулган шаарларда жана айылдык аймактарда турак жай куруу үчүн жер тилкесин алууга кезекке катталган жарандар өздөрүнүн мурдагы калктуу колуштарынын жер тилкелеринин административдик аймактык реформа жүргүзүлгөнгө чейин болгон кезектүүлүк тизмеси боюнча алышат. Мына өзү кол койгон кодекс 27 беренеде так жазылып турат. Айыл аймак реформа болгонго чейин деп, айыл аймак реформа деген боло элек бизде. Мисалы райондор, тиги областтар ошол эле бойдон турат. Конкреттүү жазылып турат 3-чү пунктунда. Кезекке тургандар боюнча ар бир өңүр жер алганга тийиштүү, милдеттүү берилиш керек. Анан кийин эле өзү койгон кодексине эле кайра өзү каршы чыгып атпайбы? Мындан ары жер там салганга уруксат бербейли. Муну эми бардык эл 99 эмес 100% түшүнүшүңүздөр керек. Мына мен жана айтып өтпөдүмбү, жер тар бизде деп. Улам барган сайын тарпырды. Өзү кол койгон. Бул мындай кичине кол коердун алдында деле бирдекени окуп коюш керек да. Эмнеге кол коюп атам? Бул эмне белекет депчи. Анан кийин элдин башын айландырып эле, жок мен бербейм деп туруп эле кайра Кытайга 5000 гектар деп. Мына кече эле дагы 600 гектар айыл чарбасы жеринен тиги Кытайга берилди деп. Ага чейин 4000 гектар. Кытайга келгенде эле тимиле шилекей агып эле тимиле жердин баарын таратып калат да. Анан Кыргызга келгенде эле турган кодексте очередь кезекти менен берилиш керек деп турса да берилбейт. Анан мындайга салгыла деп. Гикти көрүп атасыңар да, гиктин баары бизнес экен. Кыскасы бул Кыргыздынчы момундай эле даалысын сыйрып эле ошо Кыргыздан да акча таап деги эле койчу. Бул акча дегенде өлгөн кишкене чын. Тойбогон кишкене. Жерди алтындай бүт эле уруп атат. Күч бирдикте Кыргыз элим. Ойгонолук, ойлонолук. Эртең таппай калабыз өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн үйүбүздүн адресин таппай калабыз бул кебетеси менен. Садыр Жапаров ошого жеткирет. Күч бирдикте.